Акбөкөн Таштанбеков, Сыгата округу. Улукмек мырза, жакында бир округтан бир жаш жигит айтат. Өкмөт миллиард деген сөздөрдү айтып атат, 400 миллиард, 300 миллиард чогулттук деп. Ошо миллиардтар бизге качан жетет? Жетпей койду го дегендей. Эми ошол тендерлер менен бүгүн силер жанагынтип кашыктап чогулткан акчаңарды чакалап төгүлүп атат тендерлердечи. Мен бир сунушум бар эле. Жок дегенде мо курулушта аябай көп акча кетип атат. Услуга менен товардычы, хотя бы ушу мыйзамга киргизип койсок сонун болот эле. Бөлүп. Ошону бөлүп койсок эле, ондогон, жүздөгөн миллиард сом артып калат. Эмне үчүн дегенде, эң аягында баягы санап келип туруп, ошо сатып алган окатка да, цементке деле, даже айнекке деле прибыльди кошуп атат да эң артында. То есть НДСке НДС кошулуп атат. Анан ал, допустим, цемент чыгарган, пластиковый терезе чыгарганда, айырда, допустим, пластиковый терезеде мен баягы карадым. Услуга, доставка бардыгы бар. Бирок аны да кошуп атат. Ошо кандай карайсыз? Мындай, бул жерде жанагы сметасы түзүлүп атпайбы? Сметасы түзүлүп атканда ошо жерде жакшылап түзүш керек да. Анан тендерди өткөрүп атканда жанагы азыр тендер деген сөздөн өзү кетип атат. Ошо тендер бул тендер деген термин кирип калган экен, ошо тендер деген термин да бул мыйзамда башка дагы мыйзамдардан алып салып кетип атабыз. Бул биринчиден. Экинчиден, сатып алуу процедуралары баары бир мамлекеттик орган сатып алып, ошол кызматты сатып алып жасатат экен. Же болсо башка бир мекемелер, бюджеттик каражатты колдонгон. Анан бул жерде ошол сатып алуу Менин суроома эле жооп берип коюңузчу. Сатып алуучу ошону карап атканда, ошол бааларын кандай мен сатуучуну айтып атам, мен мыйзамга киргизейли деп атам. Бир сметада болбосун чогу. Услуга курулушчулардыкы. Анан заводдукун бөлүп коелу деп атам. Бир эле тендер менен өтсүн. Бирок тияка накрутка болбосун дегеним. Сатып алган нерсеге. Аны бул мыйзам ага жол берет. Себеби жанагы сметаны түзүп атканда эле ошону бөлүп түзө турган механизмди киргизели анда. Анан кийин мыйзамгачы жанагы сметчиктин ответственностун киргизишибиз керек. Бүгүн ошолор аябай талкалап атат. Туура айтасыз. Анан бүгүнкү Минфин өкмөтчү. Баягы мен бир таанышым бар эле. Айлыгын алат, анан айлыгын көтөргөн сайын кетип баратып, анан кичине арак ичеткенде, анан арак ичип алгандан кийин, жана акчасын таратып баштайт да, анан балдар да жакшы көрөт, ичип келатса эле алдынан чуркап чыгат да. Анан кийин мага берчи десе таратып берет да. Бүгүн өкмөт ошол мен жанагы таанышымдай болуп атат окшойт. Кайф кармап жүрөсүңөр да, чогултасыңар, анан кийин жанагынтип тендерлерден аябай чачып салып атасыңар акчанычы. Аябай чачып салып атат. Мен баягы 3-4 тендерди карадым азырчы. Эң тазасы бир 30%, 40% өзү жебесе да бирөөгө жегизген. Мынакей. Ошол үчүн илгери бир баягы Цари дегенди бир Максим Бакиев деген бир ойлоп тапты эле, эсиңердеби? Анан бир орус айткандай, ошо жигитте, да, говорит, он сволочь дейт, но ведь он умная сволочь дейт, да, Максим Бакиевте. Ошондуктан государственный закупканы кайра киргизбесек, жок дегенде ушу компьютер, баягы мындай белгилемечи, бир централизованный закупка кылбасак, акчабыз жетпейт, миллиардтап урдалып кетет, миллиардтап. Кайра ошол илгерки союздун мезгилиндеги баягы Цариге окшогон нерселерди киргизиш керек. Государственный закупка болсун. Чет мамлекеттен алып келелик сразу оптом. Не бияктан посредниктер менен алып атабыз бардыгын. Ошону